Assalamualaikum tuğanlar. Ben bugün asılamaptamın. Bu kichikey sharq atmada koyup. No Titanic bo'ladi direjemiz. Жалалатта плюс 42, а жерді салқын. Бүгін семьям менен демалып отам. Асыланбап, 27 iyul. Мороженое. Туғандар, біз демалып отырған жерден bir видео тартайын деп шештім. Мындай домиктерде демалып отабыз. Тепкішті көп жылдан бері көріле келе. Природа қаралмада. Мындай домиктер арендаға беріледі екен. Ночь только ночевкаға. Күн тейін десе дағы мындай дарақтар тегізбейді. Қарасаңыздар. Салқын серікте тұрған жер екен. Так, бұл жерге bir адамға 300 сом екен, bir койка. Эмеге обычно уже сусу бар теги условиясы менен музаксы арка бергisi менен 500 сом экен bir койка. Bir комнатада 2 койка болса 1000 сом. А 2 комнатада 2-ден 4 койка болса, мына домикти алам десеңиз, уже 2000 сом болуп калат экен. Мен бүгүн билдим, бул жер профсоюздун жери экен. Бул лагерь болгон экен мурун. Ошо лагерьге гоз işçilerin балдары келип демалат экен. Жана путевка менен келип демалышат экен. 9000 путевка сатып алып келип демалсаң да болот экен. Бирок бул жерге мага окшоп келген местный туристтер деп коелу. Туристтер акча берип атат да, ошого ошо акчалар 50% махинация болуп кетип атабы деген менде бир эме бар да. Сомнение көрсөткөн, ишенбестик болуп атат. Себеп дегенде берде коттедждерди ар бир адам бөлүп алган экен, өздөрүнө бөлүп алышып туруп ушуларды карайт экен. Мындай. Он 12 гектар экен. Анан берде мен мына бүгүн 2-чү күн жүрөм. Уже бир жерде bir gün жүрсең билесиң, ал жердин атмосферасын, ал жердин маселесин дегендейчи. Анысы кандай? Бул жерде коррупция бар да. Мен жеке оюм. Бар деп мындай кол менен кармап алган жокмун, бирок орусча айтканда сомнением бар. Себеп дегенде bir адам келип жатып кетет, 2 адам келип жатып кетет, аларга Бишкек отчет беребиз дейт. Эми ал отчетту бизге көрсөтпөйт да. Отчетту кандай берип атат, эмне кылып берип атат дегендей түнү келгендер болуп атат. Gündüzü gelgenler болуп атат. Бардыгын эле биздикилер ККНС отчет берип Бишкекке жөнөтпөйт тур. Ушу профсоюзду жоюш керек да.
профсоюзду жоюп туруп ушул жерди эмеге бериш керек, частниктерге бериш керек, бизнесмендерге. 3 бизнесменге 4 гектардан бөлүп берип койсоң, 3 бизнесмен үрүнө карап атаңдашып эле бул жерди гүл кылып ийет да. Муну Союздун тротуары экен. Не өзгөрүш? Ошо эле арык. Ошо мына Союздун жолу. Бияк уже шагыл жол. Өзгөрүш жок. Если ушуну частный компанияга берсе, частный бизнесменге берсе, bir бизнесменге же 2-3 бизнесменге берсе, бу жерди гүл кылып ийет 12 гектардычы. Ну, аларга талапты катуураак коюш керек. Мындай кыласың, тигиндей кыласың депчи. Мен өзү бизнесмендерди колдойм негизичи. Ал бизнесмен орусча айтканда законопослушательный болсо и өз ишин мыкты кылса, Кыргызстандын законуна баш ийип, мыйзамга толук аткарам десе, бериш керек өзүчү. А так жакшы. Союз малына салынып калган домиктер, тигилер булар. Но Союз бузулгандан бери мо даже тепкичтер да болгон эмес экен. Билесиң, соларчы баардыгы Союз малынан кылынгандар дейт. Şu тугандар каналга подписаться болобуз, лайк басабыз, суроолор болсо беребиз. Мен сергиттем могу жердечи. Эмеге наракта турбаза жана биринчи шаркатма, кичики шаркатма, чоң шаркатмада эл көп, гулянка, пьянка, ха-ха, хи-хи, а берде тынч мен сергит. Биринчиден, экинчиден бу уже жаштар эмес, особенно 28ден өйдөсү жашычы. Уже жашоодо кичине токтолуп калгандар. Азыр мен бир чекесин эле көрсөтөм, нарагын көрсөтөйүн десем, элдер дем алып атат. Эми дем алган адамдарга мишат берип эле коеюн.